Бүгүн эң кызыктуу, маанилүү психологиялык тест өткөрөбүз. Бул тест аркылуу сиз өзүңүздүн күчтүү жана алсыз тараптарыңызды биле алабыз. Достор, тестти баштоодон мурда бизди каналды колдоо үчүн ушул видеого лайк басыңыз, каналга жазылыңыз жана бул видеону башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Достор, сиз абдан чарчадыңыз. Эми эс алуу үчүн ушул сүрөттөгү стулдун бирөөсүн тандашыңыз керек. Сизде тандоо үчүн 5 секунд убакыт бар. Видеону паузага коюп, кайсыл стулду тандаганыңызды комментарийге жазып койсоңуз болот. Андан кийин биз сиз жөнүндө маалыматтарды айтууну баштайбыз. Көңүл буруңуз. Эгерде сиз биринчи табуретканы тандаган болсоңуз, сиз боорукер, момун адамсыз. Сиз ар дайым угууга жана жардам берүүгө даярсыз. Өзүңүздүн гана эмес, башкалардын көйгөйлөрүн да чече аласыз. Сиздин жашыруун таланттарыңыз көп. Бул эмнени билдирет? Сиз кардарлар жана адамдар менен түзмө-түз иштеше аласыз. Бейтаныш адамдарга оңой эле мамиле жасайсыз. Сизге эгерде күнүмдүк майрамдарды, бир тапшырмаларды аткаруу берилсе, аны сиз эң мыкты деңгээлде аткарасыз. Сиз оңой эле агенттикти жетектей аласыз же люкс мейманкананын ишин түзүп, ийгиликтерге жеткире аласыз. Достор, бул маалыматтар сизге туура келген болсо, комментарийге туура болду же туура болбоду деген пикирди жазып койсоңуз болот. Көңүл буруңуз. Эгерде сиз экинчи отургучту тандаган болсоңуз, сиз жакшылыкка жана адилеттүүлүккө ишенген эр жүрөк адамсыз. Сиз эч качан адилетсиздикке чыдабайсыз. Бул үчүн бардык жакшы иштерди аткарууга аракет жасайсыз. Сиздин талантыңыз көз карашыңызга байланыштуу болот. Сиз эң жакшы адвокаттын бардык сапаттарына ээ инсансыз. Достор, бул маалымат сизге туура келген болсо, өзүңүздүн пикирди комментарийде калтырыңыз. Комментарийге туура болду же туура болбоду деп жазып койсоңуз болот. Эгерде сиз үчүнчү стулду тандаган болсоңуз, көңүл буруңуз. Сиздин идеяларыңыз, амбицияңыз өтө күчтүү. Кандай бир долбоорду баштасаңыз, аны албетте аягына чыгарасыз. Бул долбоорго катышкандардын бардыгына мотивация бересиз. Аларды өнүгүүсүнө салым кошосуз. Сиз жашыруун потенциалды ачуучу инсансыз. Өзүңүздүн команданы өнүктүрүүгө ар дайым даярсыз. Сиз команданын сый урматына ээ болгон лидерсиз. Достор, эгерде бул маалымат сизге туура келген болсо, комментарийде өз пикириңизди калтырыңыз. Туура болду же туура болбоду деп. Көңүл буруңуз. Эгерде сиз 4-чү стулду тандаган болсоңуз, сиз өзүңүздү табууга эмес, жаратууга аракет кылган адамдардын бирисиз. Азыркы учурда сиз өнүгүү өсүү зонасында. Өнүгүү, алдыга жылуу бул сиздин эң алдыңкы максаттарыңыздын бири. Сиз кыйынчылыктарды жеңип чыгуучу инсансыз. Талантыңыз мүмкүнчүлүктөрүңүздөн пайда болот. Сиз максаттарыңызды, ийгиликтериңизди көрө аласыз. Өзүңүз тандаган жашооңуздун каалаган тармагында ийгиликке жете аласыз. Урматтуу достор, бул маалымат сизге туура келген болсо, комментарийде өз пикириңизди калтырыңыз. Мына достор, бүгүн биз сиздер менен ийгиликтүү бир маанилүү тестти жыйынтыктадык. Сиз албетте өз максаттарыңызга жете аласыз. Бул үчүн ар бириңиз жакшы план, сабырдуулук, мээнет, аракет менен алдыга карап умтулушуңуз зарыл. Достор, бул видео пайдалуу болгон болсо, биз абдан кубанычтабыз. Башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Ийгилик.